Fermerler üçün kooperatifke girүүнүн артыкчылыктары. Bir айылда 4 фермер жашайт. Алар өз-өзүнчө иш алып барышат. Бирок ар кимдин өзүнчө иштери болгонуна байланыштуу мал чарбачылыгына жакшы көңүл бөлө алышпайт. Ошол себептен сүттүн сапатын, көлөмүн, тоют камдоодо жана асыл мал өндүрүүдө кыйналышат. Илектин бир ою 10 гектар жери бар. 5 гектар жерине чөп, 3 гектар жерине арпа, 2 гектар жерине жүгөрү айдайт. Жерге кеткен чыгымдарды жабыш үчүн оруп жыяр менен эле арзан баада сатып жиберет. Bir уйдун сүтү аз болгонуна байланыштуу үйдүн керектөөсүнөн ашпайт. Bir уйду багыш үчүн bir адамдын убактысын алат. Бакыттын 10 уйу 2 гектар жери бар. 1 гектарына чөп, 1 гектарына арпа айдайт. Бул жерден алган тоют малдарды тоюндурганга жетпейт. Күнүнө 110 литр сүт саап алат. Сүтү аз болгондуктан арзан баада сүт чогултуучуларга сатат. Андан түшкөн акчага кымбат баада тоют сатып алат. Адилеттин трактору, комбайны, силос чапкан жана башка шаймандары бар. Жери жок болгонуна байланыштуу мал кармабайт. Жумушу жаздан күзгө чейин болгонуна байланыштуу кышында жумушу жок калат. Акайда болсо баары бар. Башка жумушта иштебейт. Бирок үй бүлөсү менен ферма иштетет. Акай башкаларга кошулбай өзүнчө иштегенди жактырат. Ошон үчүн Адилет, Тилек, Бакыт үчөөнүн кооператив болуп иштейли дегенине көнбөйт. Адилет, Тилек, Бакыт биргеликте чогуу иштеп, сүттөрүнүн сапаты жакшырып, ошону менен катар завод менен түзмө-түз иштеп, өткөргөн сүттөрүнүн көлөмү да көбөйдү. Алар эми бир гана үй бүлөсүн бакпастан кооперативдин аркасы менен өлкөгө да чоң салым кошуп, иштери алдыга жыла баштады. Ал эми Акай болсо, убагында Адилет, Тилек жана Бакыт менен кооператив болуп бирикпей калганына өкүнүп калды.